Саламатсыздарбы? Бүгін біз кыргыз тили эмне үчүн ушунча жылдан бери, тагыраак айтканда 30 жылда эгемендик жылдары Кыргызстанда илим билимдин өнүгүп өсүүнүн тили болбой жатат деген маселени талкуулайлы деп чогулдук. Анын бир чоң себеби катары жакында бизге Анкарада билим алып жаткан блогер Элмурат Кочкор уулу Кыргызстанда коомдук аң сезимди калыптандырып өнүктүрө турган фундаменталдык гуманитардык илим билим боюнча алдыңкы китептер жазыла элек кыргыз тилинде, же болбосо которула элек деген ойду жазды. Бул ой мага кызыктуу сезилди, биз талкууласак болот. Бүгүн анткени чынында эле кыргыз тили саясаттын тилине айланды, бирок коомдук аң сезимди калыптандырып өнүктүрө турган, ошо бизге баардык тармакта бир билимдүү, илимдүү адистерди даярдап бере турган илимдердин кыргыз тилинде сапаттуу, жеткиликтүү жазылышына жетише элекпиз деген ойду талкуулайлы деп турабыз. Анда сөздү бир адегенде конокторду тааныштыра кетейин. Бүгүнкү конокторубуз биздин талкуунун катышуучулары, филология илимдеринин доктору, тил билги автордук мектебинин негиздөөчүсү Үмүт Култаева, Жогорку Кеңештин депутаты, эл аралык маселелер боюнча комитеттин төрага орун басары Абдывахап Нурбаев, Кыргызстандын билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүров, билим берүүнүн сапатын жакшыртуу боюнча эл аралык эксперт, Казакстандагы Назарбаев университетинин доценти Дүйшөн Шаматов, Түркиядагы РЖС университетинин дин философиясы жаатындагы докторанты Элмурат Кочкор уулу. Талкууну мен Венера Сагындык кызы алып барам. Анда сөздү адегенде Үмүт айым сизден баштасак, сиз өзүңүз жогорку окуу жайларга да студенттерге билим сабак берип жүрөсүз. Ошол коомдук аң сезимди калыптандыра турган, өнүктүрө турган гуманитардык, фундаменталдык философия, психология, тарых жана башка илимдер боюнча бизде сапаттуу жазылган, кыргызча жазылган китептер барбы, же болбосо которулган китептер барбы? Аң сезим деген сөздү улуттук аң сезим дегенге алмаштырат элем. Анткени биздин улуттук тилдин талапка ылайык өнүгүш үчүн коомдук аң сезимден мурун биздин улуттук аң сезимибиз жогорулаш керек. Эч кимге жашыруун сыр эмес, биз 70 жыл бою өзүбүздүн тарыхты дагы талапка ылайык окуган жокпуз. Биз СССР тарыхын окудук. Натыйжада биздин улуттук аң сезим кандайдыр бир күүгө келбей калды. Бул бүгүнкү күндө ачыкка чыгып отурат. Чыңгыз Айтматовдун айтканы бар. Адамдар өз убагында жасай албай калган жакшы нерселер анын ордуна жаман нерсе орун алса, ал бир күнү мина сыяктуу жарылат деп. Мына ошол убагында биздин кетирген кемчилдигибиз, улуттук аң сезимди талапка ылайык өнүктүрбөгөндүгүбүз, айрыкча 30 жылдары андан бетер бул маселе артка кеткендиги бүгүнкү күндө мина сыяктуу жарылып коомду каптап турат. Кайсы багыттардан көрүнүп турат? Бул биринчи кезекте сабатсыздык. Айрыкча социалдык түйүндөрдө, башка жактарда ката жазгандан эч ким уялбай калды. Мина сыяктуу жарылып, билим берүү системасында болгондо дагы сырттан ректорлор келген учурда билим берүү министрлиги тарабынан ката жазылды. Мына ушунун бардыгы биздин улуттук аң сезимдин талапка ылайык өнүкпөгөндүгүнөн болуп атат. Украинадагы бир тарыхый романдын теоретиги айткан бар. Улуттук аң сезимдеги инфантилизмди же болбосо нравалык жетесиздиктин ордун толуктоочу тарыхый жанр деп. Биздин тарыхый чыгармалардагы убагында талапка ылайык окулган жок. Кандуу жылдар когонтукталды, сынган кылыш когонтукталды. Авторлору түрмөгө турду. Биз башка канатташ элдердин ичинде дагы, мисалы Азербайжан 12 кылымды изилдеп атса, казактар 13 кылымды изилдеп атса, биз 19 кылымды таптап туруп алдык. Жалаң саясий интрига, түштүктөгү Кокон хандыгындагы интрига, түндүктөгү көчмөндөр кагылышындагы, уруулар ортосунда интрига. Мына ушул эки мыкты чыгарманы гана окуп, биз ага чейинки көөнө тарыхыбызды талапка ылайык окуган жокпуз. Бүгүнкү күндө биздин улуттук аң сезим жараланып турат. Биз качан гана улуттук аң сезимди күүгө келтирип, улуттук аң сезимди дарылап, улуттук аң сезимди өстүргөнүбүздө биздин тилибиз дагы өнүгөт, биздин жазган китептерибиз дагы талапка ылайык өнүгөт, анан жалпы
коомдук аң сезим дагы ошондон кийин талапка ылайык өнүгөт. Анда мен азыр суроону билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүров мырзага узатсам. Нурлан мырза, Кыргыздын азыркы акылдуу, билимдүү интеллигенциясы бул эч кимге деле жашыруун сыр болбой калды. Балдарын жапырт орус мектептерине берип атышат. Булар эмне келечекте жогорку окуу жайда балдарыбыз кыргызча окуса, жогорку окуу жайда жеткиликтүү, мыкты сапаттагы билим ала албай калат деген ойдон улам болуп атабы, же кандай болуп атат? Бул жакта билим берүү министрлик тарабынан ачыгын айтканда азыр ар бир көйгөйлөр бар. Себеп дегенде биринчиден биз билебиз, что 2015 жылы улуттук программа тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программа кабыл алынган. Ал жакта ошол иш-чараларды жүрүп келатат. Мындан министрлик тарабынан негизи бул китептерди башталгыч орто жогорку кесим билим берүү мекемесинде ылайыкталган сапат стандарттарга ылайыкталган китептерди чыгаруу, китептерди котормолоо негизи тапшырмасы милдеттер турат негизи билим берүү системасында. Азыркы күндө сиз айткан суроо элдердин эмне себептен орус мектептерге берип атат дегенде менин жеке пикиримди ойлойм. Мүмкүн кандайдыр бир фактор да болушу мүмкүн. Себеп дегенде баягы китеп нускалардын жетишпестиги да орун бар. Азыркы учурда баягы толук кандуу, прям сапаты аябай жакшы деп айткандан азыркы учурда, азыркы маалда биз алыспыз. Себептен жогорку окуу жайларында сабактар кыргыз тилинде өтүлгөнү менен ошол эле китептер, окууга керектүү материалдар ошо кыргыз тилинде билим берүүгө толук кандуу маалымат катары эметкенге жетиштиктер бар. Эгерде цифраларды айта кетсек, улуттук программа алкагында 2014 нускадагы китеп кыргыз тилинде даярданып чыгарылыптыр. Мунун ичинен биякта да бир көйгөйлөр бар. Которгон боюнча негизинде бул жалпы системалык проблемалар бар экен. Бул терминком маселеси мисалы үчүн себеп дегенде жанагы табигый илимий багыттагы китептерди которо келгенде жалпы стандарттар толук кандуу иштелип чыга элек экен. Бул жакта дагы көйгөйлөр негизи бар, көптөгөн маселелер, бирок иш акырын-акырындан алып барып муну күчөтүш керек. Бул азыр бүгүнкү талкуунун демилгечиси, чынын айтканда, ошол жана мен башында айтып кеткен Түркияда билим алып аткан докторантыбыз Элмурат Кочкор уулу. Элмурат, сенин бул жакта өзүңдүн ойлоруң бар эле, анда биз бүгүн чогуу алып баруучу катары өзүңдүн суроолоруңду же пикириңди айтсаң азыр. Рахмат. Негизи мен ушул теманы көтөрүп мындай сөз кылып келгенге бир эки себеби бар болчу. Ал жерде дагы жазып өттүм. Биринчиси, жогорку окуу жайларында чындыгында кыргыз тилинде булактар жетишсиз. Бул турган маселе. Буну Нурлан мырза дагы жакшы айтып өттү. Мен мындан сырткары экинчи дагы бир маанилүү жерге токтолуп кетким келип турат болчу. Бизде түздөн түз өзүнүн кесиби болбосо дагы жөнөкөй өзүн өнүктүрүш үчүн, деңгээлин өстүрүш үчүн, интеллектуалдык деңгээлин өстүрүш үчүн деле алып окуганга бир мындай жакшыраак китептер жетишсиз да, өзгөчө гуманитардык тармакта. Мен ойлодум эле, биз үчүн өтө зарыл болгон жааттарды, предметтерди тандап, ошол жаатта дээрлик акыркы жылдары мындай классикалашып калган, бирок ошол эле учурда тили жөнөкөй өнүккөн өлкөлөрдө окутулуп аткан, колдонулуп аткан булактарды биз тандап алып туруп, аны кыргызчалаштырсак, которсок. Анткени бир адам доктор болушу мүмкүн, же инженер болушу мүмкүн, же башка кесиби болушу мүмкүн, же жогорку билимге эместери болушу мүмкүн. Бул толугу менен нормалдуу нерсе, бирок ар бир адам психология үйрөнгүсү келет, тарых үйрөнгүсү келет, социология үйрөнгүсү келет, философия бираз үйрөнүш керек, логика үйрөнүш керек, окуш керек да. Ошол мен азыр Нурлан мырзага кошуп да өзү суроо берип кетким келип турат болчу. Бир эле учурда жогорку окуу жайларындагы булактардын жетишсиз, сапатынын жакшы эмес экенин өзүңүз айтып кеттиңиз. Бирок ошол эле учурда биз бир коомдук интеллектуалдык деңгээлди да көтөрүп, жакшыртыш үчүн жөнөкөй ушу мен айткан азыр айткан жааттагы китептердин да которулушу же бир кандайдыр бир материалдардын жаралышы боюнча, жаратылышы боюнча кандайдыр бир иш чара, максат, план барбы, конкреттүү?
Бул жагынан негизи эле вот кыргыз тилине которулган окуу китептерди негизи албетте жакшыртууну талап кылат азыркы учурдачы. Анан бул жактан негизи авторлор баягы колунан келишинче бул мамлекет тарабынан дагы негизи акча каражаты каралган. Анан азыркы күндө айтып кетчү факттар ошоки кыргыз тилине китеп жазган, ошо кыргыз тилине которо турган авторлор барбы, демилгечилер. Бирок ошол эле себептен ошондой мындай жакшы бир жогорку деңгээлде саны көп авторлор демилге бербей атат. Анткени негизи эле авторлор азыркы күндө бир дагы фактор катары менин оюмча эсептейм, ошо кыргыз тилинде жазчу, кыргыз тилинде которчу инсандар, авторлордун саны аз болуп жатат го деген ойдо болуп. Анан план катары негизи эле бизде башында айтып өтпөдүмбү, бул мамлекеттик тилди өнүктүрүү катарында план, стратегия, улуттук стратегия бекитилген. Иш планы бекитилип, ошо иш план менен ар бир жылга өзүбүз мынча бир нускада же болбосо бул багыттагы китептерди чыгарганга деп өзүбүзгө милдеттеме коюп, ошол менен иштеп жатабыз. Бирок ошол эки мисалы үчүн бул жылда эгерде министрлик ошо кыргыз тилинде табигый гуманитардык же болбосо мектеп үчүн же жогорку окуу жайлар үчүн канча бир нуска китепти пландаштырсак, ошол эки нускага авторлор тарабынан, ошо котормочулар тарабынан ошо эки саны жетпей калып атат. Мен анда азыр Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаевке кайрылайын деп турам. Жана Үмүт эже жакшы айтып кетпедиби? Улуттук аң сезим жетпей атат бул иштерди турмушка ашырганга депчи. Жакында бир чех профессор менен сүйлөшүп калсам, Борбор Азиядан ушул Кыргызстан менен Казакстан эмнегедир менталдык географиясын өзгөртө албай койду дейт да. Менталдык география деген баягы аң сезимдеги география. Мен кайсы жердин жаранымын, кайсы өлкөнүн, кайсы улуттун жаранымын, кайсыл мейкиндиктеги улуттук аң сезимин калыптаныш керек деген маселеге келгенде, эмнегедир кыргыздар менен казактар дагы эле мурдагы Советтер Союзунда жашап аткандай, сезип аткандай элес калтырат өзлөрүн дейт да. Бул Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстанда кырдаал башкача дейт. Сиздин кесиптештериңиздин деле сүйлөгөндөрүнөн улам, Абдывахап мырза, көрүп атпайбызбы? Кыргызстанда эми агроном же инженер, математик болом деген деле бардык адистер ушул коомдук илимдерди кыргыз тилинде сапаттуу өздөштүрсө, анда сиздин кесиптештериңиз да азыркыдан мыкты сүйлөмөк да кыргыз тилинде, оюн айта алмак. Кайсы бир жакшы ойлорду айтканга, ошол керек болсо Кыргызстандагы көйгөйлөрдү көтөргөндө бир кандайдыр бир эл аралык деңгээлден адамзаттын тарыхынын өнүгүүсүнүн концепциясынан карап туруп башкача көтөрө алышмак, ушул көтөрүп аткан маселелерди делечи. Канткенде биз ушул улуттук аң сезимди азыркыдан башкача кылып бир кыргыз тилинде жеткиликтүү сүйлөй алган, өз оюн жеткиликтүү айта алган, ошол эле кезде дүйнөлүк деңгээлде ой жүгүртө алган адамдарды даярдай алабыз. Ал үчүн эмне кылышыбыз керек? Өтө оор суроо бердиңиз. Мен айтканыңызга толук кошулам. Анткени биз ошол Советтер Союзунда, Орус империясында 70 жыл ошол Орус империясынын алдында жашап жүрүп, ошол баягы чын жерден чыга албай атабыз дагы. Түшүнүп дагы эле ошондой, анткени биздикилер дагы эле маалыматты ошол орус тилинде алат. Телевидениеден ошону көрөт, сайтты ошол көрөт, ошол газеталарды окуйт. Анан эң чоң нерсебиз, анан биз башка тил билбегенбиз. Маалыматты бир жакта алганбыз. Экинчи жагынан ошол казактар менен биз ошо Евразийскийде мүчө боло албадык акыркы убакта. Дүйнө жүзү баары ачылып, ачык экономикага башча биз кайра жабып алдык. Мына ошонун таасири бар да. Анан эми канткенде кылабыз? Эми мен ойлойм, азыркы убакта бул жерде биздин ошол коомдогу, баягы биздин акылмандардын да бул жерде орду чоң болуш керек. Ар бир ошол ордун айтып, азыр мына акыркы убакта мына бизде Рухеш деп Болжобай Шакир жакшы иш алып бара баштады. Өзүнчө ошо борбор, нуска деп баягы котормо борбор түзүп. Бизде эмне үчүн көбүнчө ошол орус тилине басым жасап атышат? Анткени кыргыз тилдеги мектептерибиз, анан кийин кыргыз тилдеги университеттерибиз өтө сапаты жакшы эмес. Анан кийин экинчиси, элдердин көпчүлүгү эле мектепти бүтүп, баякка барам иштеген барам, Орусияга барып иштейм, анткени ал жакта биздин 1 миллионго жакын адам иштеп атат деген кичине үмүтсүздүк бар да кээ бир жаштардачы. Ата энеси деле ошентип ойлойт го менимче. Ошон үчүн мен ойлойм, эгер бул жерде көптөгөн баягы проблемалардын бириккени болуп турат, эгер экономикалык жөнүгүп жакшы өнүккөн мамлекеттердин катарына кире баштаганда, мүмкүн бул биз ошол жактагы мигранттардын саны азайып, элдерде жаштарда үмүт пайда болмоктор, ушул жакта дагы иштесек деген. Мен ойлойм, бул жерде биринчи мектептен башташ керек. Анан экинчи нерсе, бизде азыр кыргыз тилде
ошол сапаттуу котормолор жок эсе болуп атат да акыркы убакта. Чыма мен 2-1 китепти айта алам, жакшы сапаттуу котормо болуп, көпчүлүк окуй баштады. Бул бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы менен Кылыч самурай. Буну деле жеке адамдар өздөрү кылды да, мамлекет ушуга көңүл буруп, өзүндө бир атайын бир каражат бөлүп, буну карай албайт делеге каршычы. Дүйшөн, анда сөздү сизге берсек, Дүйшөн, Казакстанда бул жаатында кандай тажрыйба болуп атат? Казактар бизге караганда эми каражаты бар, азыр Абдыбакап мырза айтып атпайбы, биздин экономикабыз өнүкпөй атат деп. Казакстанда бул жагынан кичине кудурети кичине биздикинен жогорураак. Кандай болуп атат акыбал? Казакстанда эми азыркы учурда ошол пандемияга байланыштуу, экономикалык кыйналышка байланыштуу бир аз басаңдап калды, бирок жанагы нефтинин өтө экономикага жакшы таасири тийгизген жылдары, мен Казакстанга жаңы келген жылы 2013-жылы келгем да. Ошол 2013-жылдан баштап 17-жылга чейин эбегейсиз көп акча жумшашкан, ушул тилди өнүктүрүп, керек болсо ар бир биздин университетте иштеген ар бир профессордон, чет тилди билген профессорлордон, силердин өзүңөрдүн тармагыңарда кайсы жакшы китеп бар, 50-дөн 100гө чейин ушу китептердин аттарын айтыңыздар, биз ошол китептерди алып келип, англисчеден казакчага акча берип которобуз деп туруп, аракет кылып которушту да. Бул эң жанагы илимдин туу чокусуна чыккан китептер. Аны болсо жанагы педагогиканы алсак, мисалы үчүн, илгерки биздин студенттер окуган жанагы эле Песталовский, Каменский эмес, азыркы учурдагы илимге жаңылыш жасап жаткан китептерди которуп алышты дагы, кыргыз, казакча менен орусчага. Ошону казактын студенттери колдонуп атышат да. Анан жанагы министрликтен келген мырза дагы айтып өттү, эмеден биздин жанагы терминдерди иштеп чыгуу боюнча дагы казактар, эми Казакстанда да маселелер көп, проблемалар көп. Бирок терминдерди иштеп чыгып кабыл алуу боюнча дагы алга жылуулар аябай жакшы да. Мисалы үчүн өтө жакшы сөздөрдү алар талап экспертиза өткөзүп туруп, ошо терминдерди киргизип, баардык термин киргизгенден кийин баардык ошону колдонуп калат да. Мисалы үчүн подъезд деген сөздү менимче кыргызча которула элек болуш керек. Ушуну мага аябай жакканы кире бериш деп эле которуп алышты да. Ал мындай сиңип кетти. Ошондуктан Казакстанда аракет болуп атат, бирок маселелер жок эмес бул жакта дагы. Эң жакшы жагы, кайда барсаңыз, шаарларында же башка жерлеринде, имараттарда талап бар. Биринчи эң чоң болуп туруп, эң жогору жагына казакча жазасыңар, анан кийин башкача, орусча, англисче кийин кетет деген талап бар. Ошону талапты аткарбагандарга ар кандай жазалар колдонулат. Аны эгерде биздин ушул агроном, инженер, бизнесмен, компьютер инженери болом деген адистерибиздин баары жогорку окуу жайларында Кыргызстанда кыргыз тилинде философия, тарых илимдерин сапаттуу окуса, ушул жакшы, мыкты деңгээлдеги кыргыз тилинде жазылган китептерди, азыркы замандын талабына, табитине жооп берген китептерди окушса, анда алардын кыргызча сүйлөгөнү таптакыр башкача болмок да, азыркыданчы. Керек болсо ой жүгүрткөнү да башкача болмок да. Биз тескерисин көрүп турабыз азыр. Анан сурайын дегеним, Үмүт эже, азыр сиз сабак берген университеттин Бала Сагын атындагы бир кездеги жалгыз көзгө басар университетибиз эле. Азыр көп университеттердин бири Кыргыз Улуттук университетинде студенттерге кыргыз тилинде гуманитардык билим берүүнүн сапаты кандай? Эми мен азыр университеттен кеткем, бирок университеттин ичин абдан жакшы билем. Бир жылдары мамлекеттик тил боюнча проректор болуп турганда 14 Кыргызстан тарыхында болбогон саясаттануу, философия, дидактика, психология боюнча китептерди оригиналдык авторлордун өздөрүнө жаздырып, анан эне тил өргөсү деген бир кабинет түзгөн да. Чындыгында бизде потенциалдык мүмкүндүк бар, жакшы оригиналдуу окуу китептерин жаза турган. Бирок ошолорду уюштуруп, ошолорду же болбосо жазылган эмгектердин баркын билген киши жок. Бүгүнкү күндө айрыкча кадр маселеси ушунча жаман болуп кетти. Ким эмне менен иш кылып атат? Ошол мендердин арасындагы чыныгы, мыкты, кесипкөй мугалимдерди баалабай, натыйжада алардын кандайдыр бир ишке кош көңүл мамиле жасаган мамилеси пайда болду. Мисалы, Жумабаев дегендин Кыргыз дүйнө таанымы деген китеби чыкты. Мында эгерде окуй турган болсо, ичинде керемет таң кала турган, окурманды оп тартып, мында эркин ээлеп ала турган материалдар бар. Кыргыздын дүйнө таанымындагы төгөрөктүн төрт бурчу философиясы, Кыргызстандын туюнуу философиясы, кыргыздардын туюнтуу философиясы, кыргыздардын төрт тарабан кыбыла философиясы. Эң эле сонун мен таң калып атам, ошонун
карап отуруп Эйнштейндин баягы салыштырмалуулук улуу ачылышына, Нобель сыйлыгынын ачылышына туура келип атат да. Бирок мына ошол китептерди, анын авторун кандайдыр бир баалап, ошондой китеп чыгыптыр. Анын бир презентация, өзүнчө таанытымын өткөрүп, окуучуларга жеткирип, ошол боюнча бир илимий конференцияларды өткөрүп, студенттерге жеткирген киши жок. Демек, бул жерде абдан комплекстүү мамиле керек болуп атат. Биринчи кезекте мен кайрылат элем. Баягы идеологиябыз биздин ойдогудай эмес. Ошолорду жакшыраак, ошолорго моралдык, материалдык кандайдыр бир түрткү берип, ошолорду баалап, ошолорду окурманга жеткирбей атабыз. Бул биринчи кезекте. Экинчи кезекте макул биз которолу дүйнөлүк адабияттан сөзсүз түрдө керек. Мейли илимдин бардык тармагы боюнча. Биринчи кезекте биз өзүбүздүн улуттук жүзүбүздү тапкан, улуттук жүзүбүздү аныктаган улуттук философияны, улуттук саясаттанууну түзбөй атпайбызбы оригиналды? Кайсы бир жерден көчүрөбүз? Менин таң калганым, бүгүнкү күндө жогорку кеңеште кыргыз тилинин мыйзамы бузулуп атат. Анткени мыйзамды алар көчүрүшөт экен. Жакында мындан бир топ убакыт мурун сабатсыздыктын башында турган расмий документтер деген макала жарыялаган мен. Анткени ошол мыйзамдарда кыргыз тилинин мыйзамы түздөн түз бузулуп атат. Кыргыз тилинин көмөкөйдү көлкүлдөтүп турган жумшак касиети бузулуп атат. Мисалы бизде 5-класстан баштап окуганбыз. Эгерде аягында 2 үнсүз катар келсе, ага бир үндүү кошулуп жазылат. Объект, субъект деген сөздөрдө. Объектилер, мисалы, омский, томский, минский дегенде биз бир үндүүнү кошобуз. Ал 5-класстан баштап 70 жылдан бери жөндөмүштүн өзүнчө тиби катар окутулган, жогорку кеңеште отурган мыйзам жазгандар мунун бардыгын бузуп салды бүгүнкү күндө. Ооба, биздин кээ бир замандаштар, ушул интеллигенция өкүлдөрү, илим билимдүү адамдар, кыргыздар айтышат: мен балдарымды орус мектепке бербесем, кыргыз тилинин келечеги жок, Кыргызстан кичинекей өлкө, чакан улутпуз, биз дүйнөдөгү илим билимди орус тили аркылуу үйрөнбөсө, менин балдарым артта калат деп. Ушул аргументке каршы биз Балтика боюндагы өлкөлөрдү алсак болот да. Элмурат, сен бир аз кошумчалайын дедиң эле, ошо Эстониянын тажрыйбасы жөнүндө айта кетчи. Мен айта кетейин, бирок бирдемке кошуп кетейинчи кыска. Азыр келген коноктордон дээрлик баарынан ой пикирин угуп көрдүк. Кыргызстанда кыргыз улуттук аң сезиминин абалы жакшы эмес, кыргыз тилинин абалы жакшы эмес. Жогорку окуу жайларында өзгөчө, башкаларында деле абал окшош болушу мүмкүн. Жогорку окуу жайларында дагы булактар жетишсиз. Анан мен жогорку окуу жайларынан сырткары дагы суроом, балким бир аз жакшы жеткиликтүү түшүнүлбөй калды. Жогорку окуу жайларынын сыртында да жөнөкөй бир окуу булактарынын жетишсиз экендигин айттым эле. Бул үчүн эки жол бар: же биз өзүбүздүн авторлорго тапшырма берип бир колдоо көрсөтүп китеп жаздырыш керек, же ошол жана айтып өткөндөй классикалашып калган өтө сапаттуу китептерди биз тандап алып которуп, ана атайын программалардын, платформалардын негизинде көпчүлүккө окуталы дедим эле. Ушул боюнча бир реалдуу кадамдардын ташталышыны биз сүйлөшсөк жакшы болот эле да. Абалды түшүндүк, абал жакшы эмес. Үмүт эже өтө сонун нерселерди айтып кетти. Жакшы биздин авторлорубуз бар, чыгармалар бар, бирок бул окурмандарга жетпейт. Андан көрө жанагы күнүмдүк кара талаш эмелер менен кетип калып окубай атабыз. Мен дагы сизге Венера же кайрылуумун себеби ушул болчу, маселени көтөрүп. Бир эле учурда биз сапаттуу чыгармаларды кыргызчалаштырып отурталы, анан таштап койсок эч ким окубайт же өтө аз киши окуйт. Экинчи этапта, баскычта биз ушул чыгармаларды атайын программалардын негизинде көпчүлүккө окутуп ишек аябай сонун болот. Атайын конкурстарды уюштуралы, жарыштарды уюштуралы, атайын телепрограммаларды уюштуруп көпчүлүккө окутуп билсек, бир мындай дөңгөлөк айланып кете беле дейм да. Ушул боюнча сүйлөшсөк жакшы болот эле. Так ушул жерде мен Эстониянын мисалына өзгөчө токтолуп кетким келет. Эгер жаңылбасам, урматтуу Абдулвахап Маматрасулович, сиздер 2016 же 2017 жылы, мен жылын тарт эстебей атам, мурдагы биздин билим берүү жана илим министри Гүлмира Каримовна менен Эстонияга барган болчуңуздар. Мен дагы мындай кызыгып, окуп, изденip көрдүм. Калкынын саны 1,3 миллион экен. Тарыхта көп жолу жанагындай көз каранды болуп калыптыр башка өлкөлөргө. Эң акыркы жолу 1991 жылдын 20 августунда
эгемендүү өлкө жетишкен. Бизден 11 күн чоң экен, биз Кыргызстандан, мындайча айтканда. Тарыхы мындай окшош. Тил аябай көп тилдердин таасиринде калган, өзгөчө акыркы ошо эгемендүү өлкө жетише электен мурда 1944 менен 91 ортосунда Советтер Союзунун көз карамагында калган. Ошол учурда орус тили окутулган, көп. Эстон тили, эстончо мындайча айтканда бир аз экинчи планда калган. Бул жерде мен дагы бир кызыктуу бир нерсе көрдүм. Мисалы 1998 жылы эски Советтер Союзунун курамынан анын ичинен көпчүлүгү ошо Орусиядан келген, биринчи, экинчи курактагы келгиндер дээрлик эстончо билчү эмес, сүйлөөчү эмес болчу. Бирок Эстония атайы саясат кылып, улуттук бир саясат абалын алып келип, жакшы иш-чараларды жүзөгө ашыруу негизинде 2010 жылы этникалык жактан эстон эмес, калктын Эстонияда жашаган, бирок эстон эмес, этникалык жактан, бирок Эстонияда жашайт. 64,1% эстончо сүйлөп калыптыр. Азыр кат сабаттуулугу 99,8%. Мен бул жерде сөздөн да Дүйшөн Шаматовго берсем, Дүйшөн, Казакстанда ушул Оодарма деген атайын бир уюм, бу фонд бул түзүлүп, котормо мыкты китептердин баарын, баягы мыкты акылман китептердин, адамзаттын акыл казнасына топтолгон бир мыкты чыгармаларды казакча которуу иши бир демилгеленген дегенди бир жерден окуп калдым. Ошол жөнүндө укканыңыз болсо айтпайсызбы бизге? Жана ошонун чекесин баштаган болчумун. Бул мамлекеттик деңгээлде атайын көптөгөн каражат бөлүнүп, ар бир илимдин ар бир тармагына жараша эң алдыңкы китептерди ушул тизмесин түзгүлө, кайынча китепти которобуз деген жумуш абдан жакшы жүргөн 2015, 2014, 2016 жылдары. Ошол жылдары жакшы китептерди которуп алышты. Болгондо дагы медицина тармагы болобу, же болбосо технология болобу, кайсы тармактан болсо да китептерди которуп алышты. Ошолорду университетке колдонушка аракет кылып атышат. Анан дагы жакшы жери, алар мисалы үчүн биз көнүп калган адаттай биздин көпчүлүк илимпоздорубуз орус тилинен которот да. Бирок Казакстандагылар ошону түзмө-түз кайсы тилде жазылган болсо ошодон которушка аракет кылышты да. Ошонусу жакшы болду. Себеби мисалы үчүн англис тилде жазылган китепти орусчага бирөө которсо, анан орусчага, кыргызчага которсо, көптөгөн мааниси орто жолдо калып кетет да. Ошону түздөн-түз которулганы жакшы болду. Анан мен аябай жакшы ушул берүүнү уюштуруп, демилге бергенге аябай Элмурат мырзага аябай ыраазычылык билдирем. Анан бир нерсени айтып өтөйүн. Баардыгы эле жаман дегенге мен кошулбайт элем. Башынан ушул сөздү айта албай калдым, мага суроо берилбегенге байланыштуу. Эми сиздер карап көрсөңүздөр, Союз таркагандан кийин 90-жылдары биздин китептерди эмес, гезиттерди эч ким окубай калган. Анда жанагы желтая пресса, же болбосо жылдыздардын турмушу, же болбосо кылмышкерлер жөнүндө гана гезиттерди окуп калган адамдар. Ага караганда азыркы учурда кыйла мага жакканы Facebook'tan карайсызбы, китепти даңазылаган жигиттерибиз, кыздарыбыз көбөйүп атат. Өздөрү китептерди, мына китепти окудум деп туруп ар кандай марафондорду уюштуруп атышат. Ушул система как раз сиздин сурооңузга эмне аткарылыш керек дегенде, жакында бир ВАКтан чечим чыгарылды. Бул илимпоздор эми кандидаттыкты жактаганда, доктордук жактаганда алар чет өлкөдөн Скопустан бир макала чыкты деген. Ушул менимче жакшы болуп атат. Себеби биздин илимпоздор макала жазганда эле аны эч ким эле текшербестен жана журналдарга чыга берет да. Жана бирок чет өлкөдө, дүйнөнүн чет өлкөсүндө, мен батыш десем сразу батыш деп коюшпасын. Японияда болобу, Сингапурда болобу, журналдарда атайын двойное слепое рецензирование деген бар. Анын авторун көргөзбөстөн, ким жазганын айтпастан адистерге жиберет, адистер макаланы текшерип туруп, бул болот же болбойт дейт дагы. Ошону менен алар макаланын сапатына кепилдик берет да. Анда биздин убактыбыз кичине аяктарына жакындап баратат. Ошо Элмурат кабыргасынан койбоду бир суроону. Канткенде биз бул иште бир реалдуу кадамдарды жасай алабыз, чыныгы бир ишти жасай алабыз деген. Дайыма эле бул биз азыр капиталисттик системада жашап атабыз. Өзүңөр билесиңер, алдыңкы капиталисттик өлкөлөрдө ишкерлер өкмөттөн бай болот. Анан биз дайыма эле өкмөттү карап отурбай, мисалы, эгерде демилге өкмөттөн чыкса, азыркы билим берүү илим министри Каныбек Исаков да улуттук аң сезимди көтөрүүнүн бир чоң патриоту деп тааныйм мен. Ошол бир министрлик жагынанбы же өкмөт жагынанбы бир демилге чыкса, анан бир чын эле бир улуттук аң сезим тууралуу ойлонгон, ошонун өнүгүшүнө бир кыргыз тилдүү мыкты илимпоздор, академиктер чыгышына кызыктар болгон. Кыргыз тили Кыргызстанда эң престиждүү, эң кадыр бактуу
тилге айланышына, ошо өнүгүп өсүүнүн тилине айланышына кызыктар бир биздеги ишкерлер, бир патриоттор кошулса, бир атайын бир комитетпи, же бир комиссиябы, же бир корбу, фондбу түзсөк болобу? Нурлан мырза, кандай деп ойлойсуз? Котормо жагынан дегеним. Бизде мен байкашыма караганда бул улуттук деңгээлде ошо биздин мамлекетте бир изилдөө, бир анализ жокко эсе деп ойлойм. Себеп дегенде жана Элмурат мырза айтып өтпөдүбү, жана Эстониянын мисалынча, кайсы бир жылда, бул жылга канча бир жылдан кийин 64%ке чейин баягы тилдин немеси өнүгүптүр депчи. Ошондуктан мен ойлойм, биринчиден мүмкүн системалык түрдө, комплекстик түрдө ишти жүргүзүш үчүн бир инструменттерди иштеп чыгып, анан бир өзүбүз бир эмени көрсөк, абал кандай экен ошо кыргыз тили боюнча. Биринчиден алганда эле ошол бала бакчада ошол кыргыз тилин үйрөтүүнүн деңгээли кандай, азыркы шартка жооп береби, анын усулдук материалдары барбы, жокпу? Экинчиден мектепте, жогорку окуу жайларында, мамлекеттик мекемелерде баардыгын анализ кылып, ошонун негизинде биз көрсөк, мындай анализ бир системалык түрдө кайсыл жерде бизде кандай көйгөй бар экен, тилди өнүктүрүү багытында эгерде китепке кайрылсак, карап көрсөк, биз акча баягы ошо кыргыз тилиндеги китептерди чыгарганга гана мамлекет тарабынан бөлүнүп атат. Жана котормого, ошол китептерди которгонго, ошол котормочуларга акча төлөп бергенге акча каралып атыр. Кошулам, ошо вуздагы эгерде кайсыр бир профессор кыргыз тилинде жакшы китеп жазса, ошол жакшы бир вуздун деңгээлинен ар бир эрежесине студенттерге ошол көргөзүп, мындай кыргыз тилинде окуу, кыргыз тилин колдонуу, кыргыз тилин маданияттуу, ошонун өзүнүн кесибинде болобу, өзүнүн жашоосунда болобу, баардык жерде маданияттуу колдонуу, ошол маданияттуу бир формировать баягы түзүш үчүн бир кандай бир концепцияны тегересине түзүш керек да. Ошондуктан мен бул кыргыз тилин өнүктүрүүгө улам баскыч менен жетебиз деген ойдомун да. Биз бүгүн жогорку окуу жайларында сабак берген мугалимдерден биздин студенттер кыргыз тилинде кандай билим алып атат? Жана Үмүт эже башында айта кетти, улуттук аң сезимди калыптандырып өнүктүрүүнүн эң бир маанилүү булактарынын бири бул тарых, улуттун тарыхы депчи. Ошол тарых сабагы ушу биздин болочок агрономдорго, инженерлерге, доктурларга кандай окутулуп атат деп юридика илимдеринин доктору профессор Бекбосын Бөрүбашевден сурадык эле. Азыр ошол Бекбосын агайдын пикирин угуп алсак. Бизде юридикалык факультетте тарыхты окутат, Кыргызстандын тарыхын окутат, ушу ата мекендин тарыхы деп окутат да. Бирок мен айтайын дегеним мындай да, бул тарых деген бул коомдук аң сезимди тарбиялай турган илим. Коомдук аң сезимди, улуттук баалуулуктарды көрсөткөн, ошо адамды, коомду тарбиялай турган илим да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, ушу тарыхты жакшы окутуш керек. Анан эми ар бир мугалим өзүнүн методикасына таянып, тажрыйбасына таянып, ушинтип окутат да. Анан дагы бир айта турган нерсе, ошо тарыхты окутканда, жөн эле баягы эле статистика, жөн эле баланча жылы баланча болгон, түкүнчө жылы түкүнчү болгон демей, ошо окуялардын болгону, ошолордун себебин ушинтип айтып, ошолорду ачып бериш керек да. Методика жагынан менимче биздин тарыхчылар жетишсиз окутулат. Ал үчүн алардын окутканы баланча жылы баланча болгон, түкүнчө жылы түкүнчө болгон деп эле айтып эле кетип атышат да. Ошол эмне үчүн ушундай окуя болуп калды? Бул тарыхты окутуш керек. Мен өзүмдүн коллегаларыма ийгилик каалайм. Чындыгында тарых баягы аң сезимди калыптандырган, улутту тарбиялай турган чоң илим. Мисалы, үчүн философия боюнча, үчүн психология боюнча, социология боюнча, политология боюнча, мына ушулар боюнча китептер мен көрө элекмин. Бул биздин агайлардын, мисалы үчүн менин да күнөөм да, үчүн менин күнөөм ушунага иштеп аткан ушул жагына биз көңүл бурушубуз керек. Илимий тил деген бар. Ар бир тил бөлүнөт баягы. Илимий тил деген бар да, кыргыздын илимий тил деген ушул өтө жакшы калыптанбаптыр да. Мисалы үчүн мына мен кыргыз тилин жакшы билем, аябайчы. Мисалы үчүн мына могу юриспруденция боюнча анча-мынча баягы макалаларды кыргызча жазам, кыргызча которгондо ошо оорураак экен. Ошон үчүн бул жагынан бизде жетишпеген жактар бар. Мисалы үчүн кайсы гана улут болбосун, мына дүйнөдөгү астыга кеткен, өнүккөн улуттарга карап көргөнчү. Мисалы үчүн еврей туугандар, япондар, кытайлар, немецтер, мына ушулардын бүт бардыгы эмненин негизинде өнүккөн? Билимдин негизинде өнүккөн, илимдин негизинде өнүккөн. Баягы өзүбүздүн коомдук турмушубузду өзгөртүш үчүн биз деген терең карашыбыз керек. Бүт бардыгын биз өзгөртүшүбүз керек.
билимге болгон мамилебиз, ден соолукка болгон мамилебиз, мына медицина, медиктер ушулардын бүт баарын өзгөртүш керек. Кимде кандай ой бар? Канткенде биз бир реалдуу кадамдарды жасай алабыз. Кыргыз тилинде сапаттуу билим ала турган адистерди даярдоо жагынан кандай иш жасай алат элек? Абдылвахап мырза, сизде ой барбы? Ой бар. Биз биринчи сөз кыргыз тилин өнүктүрүүгө, биз атайын кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча коомдагы бар. Мына ошонун бюджетин көбөйтүп атат, анан мамлекет деле акча атат. Бирок бул эми бизде мындай жеңил түрдө кылайлы деп туруп, мисалы үчүн азыр мамлекет кызматкерлер баардыгы кыргыз тилинен экзамен тапшырышат. Башкулут болсо деле министр болобу, депутат болобу, эми аны деңгээлден кылып бөлүп атат да, бул өтө акырындап кетип атат да. Котормо жагынан Котормо жагынан сөзсүз мен ойлойм, биринчи мамлекет өзү ошо кыргыз тили биздин коом ошондой эле билим берүү министрлиги, маданият министрлиги да колго алып, бирок ушундай демилге кылса, мисалы үчүн толтура бизде ошол ишкерлер чыгат да, жардам берип ар бир ишкер, мисалы үчүн дүйнөдө эң көп окулган 100 китепти мына Казакстанга кошуп, Элмурат мырзанын бул көтөргөн демилгесин толук колдойм. Бул азыркы убакта эң актуалдуу маселелердин бири. Анткени биз эң биринчи улут катары өзүнүн тилибизди сактап өнүктүрө албасак, анда бизге кыйын болот да. Жана айтып өткөндөй, маселе көп, мүмкүнчүлүк чектелүү, биз ошондо эмне кылсак болот деп, мен анда мүмкүн болсо реалдуу өзүмдүн бир сунушумду айтып көрөйүн. Китеп окуш керек, башка жолу жок мунунчу. Кыргыз тилинде булактар жетишсиз деп, биз ошолорду сапаттуу бир котормосуну жасасак жакшы болот эле. Мен өзүм ичимдегини бөлүшө кетейин. Билим берүү министрлигинен аябай сонун бир колдоого алып, жакынкы арада анда биз ушундай комиссия, бир команда түзүп баштайбыз дегендей бир колдоо болуп кетсе деп аябай үмүт кылдым эле. Анан бул жогорку кеңештен кандайдыр бир колдоо керекпи, мен жакшы билбейм. Ал жакты кандайдыр бир колдоо керек болсо, кандайдыр бир ал жактан дагы бир жылыштар жасалыш керек болсо, бул жерде биз Абдылвахап мырзадан жардам алсак деп ойлогом да. Менин оюмча, бизге ошо приоритеттүү деп эсептелем. Гуманитардык тармактагы философия менен логика баштап алуу менен жөнөкөй тилде жазылган китептердин тизмесин түзүп, аны которуп, атайын платформаларды, атайын программаларды уюштуруп, көп кишиге окутуп бериш керек. Мен кыскача бир мисал берип кетейин. Багдад убагында ислам дүйнөсүнүн илим жана маданият шаары болгон 9-10 кылымда. Бирок бул 762 жылы Аббасилер доорунда түзүлүп, экинчи Мансур тарабынан котормо иш башталган да. Анан мен эсептеп көрдүм, 100 жылга жетпеген учурда мөөнөттө Багдад илим жана маданият борбору болгонго жетише алган. Эң негизинде ушул котормо иш-чараларына аябай көп көңүл буруп, өтө чоң колдоо көрсөтүп, ишке ашыргандан ушундай жыйынтык берген. Бизде деле азыр жеке демилгечилер менен котормо иштери жылып келатат. Бирок ушуну мына Абдылвахап мырза аябай туура айтты. Мамлекеттик саясатка айлантып, мамлекеттик деңгээлде колдоо кылса, өтө аз акча берсе, өтө аз маяны берсе, мен өзүм ушундай калем менен нан жегиси келген адам катары айтам да, өтө кыйын, же мүмкүн эмес. Өтө аз акча берсе, же бербей койсо, анда жылбайт да. Ошон үчүн буну мамлекеттик саясат кылып айландырып, акчаны аябай, мен дагы Дмитрий Гутастын китебинен бөлүшүп кетейин, Аббасилер доорунда Багдадтын курулушунда котормочуларга бүгүнкү эсеп менен бир айына $26,000 айлык акы төлөнгөн. Бизге макул которо тургандарга $26,000 төлөбөсүн, бирок биз себеби азырынча маданият жаратып жүрбөсек деле макул болчу. Бирок жок дегенде бул маселени өтө мындай дыккаттык менен көзгө алып, маани берип жылдырбасак бизге кыйын болуп калчудай. Менин сунушум ошол жанагы китептерди которуп, атайын платформаларды түзүп, көп кишиге окутуп жиберсек, бул биринин аркасынан бири келип, бир доминонун таасири сыяктуу иш алдыга жылып кете беле деп ойлогом. Биринчи кадам. Анан калган жанагы айтылгандардын бардыгы туура. Бала бакчаларында, мектептерде, маалымат булактарынын кыргызчалаштырылышы. Кыскасы, Кыргызстанда биз кыргыз тилин кызыктуу бир тил абалына алып келмейинче окубайт, үйрөнбөйт, жана ошентип мындай улуттук аң сезимди дагы биз тил болбогондон кийин жандантыш өтө кыйын экен. Биздин өзүбүздүн ошол бүгүнгө чейинки чыгармаларыбыздан, адабий чыгармалардын ичинде дагы аябай сонун биздин чыгармаларыбыз бар. Аларды дагы атайын платформаларды түзүп, программалар түзүп, көпчүлүккө окутуш керек. Биринчи кезекте менин оюмча бир редакторлордун, балким ошол
Маданият жана илим борбору болобу, агенттиги болобу, комитети болобу, ошондой жерге бир мыкты редакторлор тобун түзүш керек болуп атат. Бүгүн таң калыштуу нерсе мыйзамда ката, көркөм адабиятта ката, окуу китебинде каталар толтура. Ошондуктан бүгүнкү күндө басмаканалар дагы ушунчалык көп. Баягы илгери эң мыкты редакторлор тим эле көздүн нурун кетирип карап, анан кийин бышырып чыгарган мектеп басмасы жоюлуп кеткен. Мектеп басмасы жок бүгүнкү күндө. Мына учкундан чыккан окуу китептеринен канча каталар уят болдук, аябай уят болдук ошо окуу китептеринде каталар. Ошондуктан биринчи кезекте ошондой бир уюм түзүп, борбор түзүп туруп, ошол жерге корректорлордун, редакторлордун өзүнчө тобун алып келиш керек болуп калды. Анткени бүгүнкү күндө көркөм адабиятта дагы аябай ката көп. Анткени ар ким өзү билген басмадан өзүнүн каражатына китептерди чыгарып башаламан болуп кетти. Ошондуктан ошо редакторлордун тобу айрыкча тилдин тазалыгын, тилдин туура жазылышын, сабаттуулукту жолго койгондон кийин анан ошол китептерди окутууга жайылтуу керек. Болбосо бүгүнкү күндөгү башаламан китептерди окуп, балдардын кийинки урпактардын башы айланып калды. Дайым эле көйгөйлөрдү айта берсек, көйгөйлөр түгөнбөйт. Ошондуктан мен ушул акырында, сөзүмдүн акырында, жыйынтыгында жакшы жактарды айтып өтөйүн. Албетте биздин саясий элита дейбизби, интеллигенция өзүбүз орус тилинде тарбияланып калган үчүн балдарыбызды мектепке дагы орус тилинде беребиз дегенибиз. Бул жөнүндө айтып өттүк. Бирок ошол эле учурда бул стереотип болуп келатат да ошондон бери. ЖРТдан дагы эң жакшы бала алгандар орус тилдүү мектептерде. Бирок биздин арабызда Бишкекте эң жакшы мектеп бар. Креатив деген мектеп. Кыргыздын каада салты, ички дүйнөсү, руху баардыгы менен алып барган жакшы мектеп бар. Ошолорду биз даңазлашыбыз керек. Анын акырында кыска 3 пункт менен аяктайын. Эмне кылыш керек деген. Биринчиси, биз жөн эле китеп окуу китебин жогорку окуу жайга чыгара бергенибиз менен ал максатка бир аз системалуу болбой калат экен. Ошондуктан мен бир аз башкачараак сунуш кылат элем. Биринчи, окуу программасын кайрадан карап чыгышыбыз керек. Окуу программасын карап чыгып, эмне деген көндүмдөр керек, кандай деген компетенция керек студентке. Анан ошого жараша китептерди которсок. Себеби жөн эле которо берсек, ал университеттин окуу программасына далда келбеши мүмкүн. Ошол эле учурда экинчи пункт. Балким ушул Нурлан мырза дагы мындай макул болор балким. Ошол окуу жайлардын баалаганда, алардын сапатын баалаганда, өзгөчө аккредитациядан өткөзгөндө бир пункт кылып киргизип койгулган бар бекен, жок болсо киргизип коюш керек. Ошол окуу жайда эң алдыңкы жакшы заманабый китептер которулганы барбы ошол окуу жайда? Анан акыркы 5-10 жылда чыккан жана өтө күчтүү илимпоздордун эң сонун китептери барбы? Же болбосо ал жокпу, ушуну дагы бир пункт кылып койсо ошол окуу жайды баалаганга. Анан акыркысы өзүмдүн да кичинекей салым болот жакында. Менин кесиптештер менен сүйлөшүп атабыз. Эми аспирантураны карап көрсөк, аспирантурада Союз учурунан баштап илимий изилдөө боюнча окутулгандагы эмес да, же болбосо формальный гана окутулуп калган. Ал жерде Маркстин, Лениндин философиясы окутулган, чет тилдерде эптеп окутулган. Бирок мен сүйүнгөнүм быйылдан баштап ВАКТын көргөзмөсү менен аспирантураларда илимий изилдөө методдору окутула баштаптыр да, бирок окуу китептери жок. Ошону мен өзүмдүн тажрыйбама байланышып, англис тилинен метод исследования, research methods деген китептерди кыргыз тилине которсом, мына жерде эжекелерибиз, агайларыбыз жардам берсе, чогуу чыгаралы. Биздин аспиранттар, алар англисче өздөрү окутуп алганда, англис тилинде миллиондогон ресурстар бар. Бирок аны окуй албаганга байланыштуу биз кыргызча которуп беришибиз керек. Ошол жагынан менин салымым болсун Кыргызстанга, кесиптештериме. Рахмат. Сиздей мекенчил жигиттерибиз көбөйө берсин. Анда ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Биздин бүгүнкү талкуу да ошол улуттук аң сезимди, кыргыз тилинин келечегин өнүктүрүүгө салымыбыз болот деп ишенип туралы. Ушундай талкууларды мындан ары да уюштуруп туралы. Кыргызстан кыргыз тилинде заманбап билим берүүнү, кыргызча ойлонууну, кыргызча акыл жүгүртүүнү, же болбосо кыргызча керек болсо сынчыл ой жүгүртүүнү камсыздамайынча, ошого жетишмейинче эч убакта толук эгемен өлкө боло албайт. Ошону жакшылап көңүлүбүзгө түйүп алалы дагы. Анан сиздерге барыңыздарга рахмат, убактыңыздарды бөлүп бергениңерге. Бүгүн биз кыргыз тилинин келечегин, канткенде кыргыз тилин биз Кыргызстанда илим билимдин өнүгүп өсүүнүн тилине айландырабыз деген маселени талкууладык. Талкуубузга филология илимдеринин доктору, тил билги автордук мектебинин негиздөөчүсү Үмүт Култаева, Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев, Кыргызстандын билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүров, билим берүүнүн сапатын жакшыртуу боюнча эл аралык эксперт Дүйшөн Шаматов,
Түркиядагы РЖС университетинин дин философиясы жаатындагы докторанты Элмурат Кочкор уулу катышышты. Талкууну мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Жакшы туруңуздар.